башында айта кетер турчу нерсе промокод боюнча. Промокод дагы эле баягы мен айткан нерселерди кылып атам, 1000 рубль котором деген берип атам. Ошол нерсе үчүн достор айта кетер турчу нерсе, ал нерсе болуп атат дагы эле. Видео чыкпай калса көп ойлоп атат, бул бүтүп калдыбы депчи. Кошулуңуздар достор, менин кодум менен. Кодум алдында калтырып кеттим. Ушу код менен барып самозанята кимде ким кошула элек болсо, жакын достору жок болсо, кимдин коду менен кошулганын билбесеңер, менин кодум менен кошулгула. Айткандай эле 10 заказ аткарып, силерге жана мага промокод келгенден кийин сразу 1000 рубль картаңарга которуп коем ыраазычылык иретинде. Ошол достор, а дальше болсо уже видеону улантып көрө бериңиздер. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Ден соолук иштериңер жакшыбы? Менден сурагандар, видео чыкпай калды, эмне болду деп сурагандар көп болуп атат. Ошого айтып аткам, камерамды сатып жибергем, башка камера заказ бергем, келелик, келсе тартып баштайм деп. Камерам келди. Көптөн күтүп аткан камерам. Силерге бир жакшы контент тартып берейин, бир жакшы качественный чыгарып берейин деп ушу камера заказ берген болчумун, келди. Дагы айта кете турчу, машинамды тапшырдым кечээ В-классты. Мындан кийин В-класстан эмес, башка машина менен контент кылам. Ал машина менен да биздин арабызда, кыргыздардын арасында контент кылгандар жок, пока тарткандар, көрсөткөндөр, бирок кызыккандар көп. Ошол машина эмне экенин айта, эртең буюрса жумушка чыгам. Ошону көрөсүңөр өзүңөр. Машина кызыктуу машина, аябай. Айдагандар деле аз ал машинаны пока что. Так что күтө тургула. Пока камераны көрсөтө кетейин. Камера жөнүндө сурагандар көп. Кандай камера менен тартасың, качествосы жакшы экен деп. Мурункумда эле ушундай камера болчу, бирок ал 10-чу версиясы болчу. Бул азыр акыркы версиясы 12-чи. И еще полный комплект бул жердечи. Мурунку камеранын өзү болчу. Ошол азыр көрөбүз ичинде эмне кызыктуулар бар экен. Ачпай, балам уже ачып коюптур. Дальше бирок ачып элек. Дальше көрөлү. Вот так. Камера GoPro 12-чи Black. Монсу эмне? Creator Edition дейт. Creator деп окулабы, айтылабы билбейм. Англисчем жок. Ичинде мондай кейс бар экен. Мунун ичинде кызыктуу баары болуш керек. Бисмилlah дейли да. Мынакей. GoPro бул наклейкалар болуш керек. Машинага чаптап коет, кээ бирөө ушундай. Бул камера мындай блогерлердин мечтасы да. Мен жаңы баштап аткандардын эмес, көп жылдан бери тартып жүргөндөрдүн деле мечтасы экен. Мынакей. Бул жерде алып кое турайын. Могу рукояткасы. Бул не только рукоятка эмес, бул еще powerbank. Камераны ушул жерден эле заряддайт, ушунун өзүнөн. Бул жерде мынакей стоп, запись, Bluetooth, заряд, камераны видеозапись и фотоаппарат. Ушундан управление кылса болот полный. Бул жерде мындай колго кийип кое турчу нерсеси менен, бул жер азыр GoPro'го сайдыла турчу нерсеси. Бул бир. Экинчи дагы монусу, вспышкасы бул. Караңгыда жакшы көрүнбөй калып атат. Жаргыраак кылбайсыңбы же болбосо мындай неме деп айткандар болуп калчу мынакей. Бул кылып айтпасам бир 3 положенияда болот. Мындай. И плюс мындай. Мунун еще бул азыр кийгизип коюп өтпөдүм. Мунусун чечип койсо вообще эле көздү алып коет да болчу. Мынакей. Вот так. Бул ошонусу. Бул болсо эмне экен? Бул батарейкасы. Мунун запасной батарейкасы жок, ушул бир эле батарейка болот. Бул болсо мага керектүү нерсе ушул болчу, аябай. Ушул үчүн полный комплектти бердим. Ушул анан могу свет болчу. Бул сыртындагы тоже чехол сыяктуу кетет. Муну кийгизип коюп, бул жерде микрофон бар. Бул жерден прямой еще жанагындай петличка микрофондор соединять этсе болот. Кошсо отдельно. Чаңыр экен, вспышкасы көздү алып койду. Мынакей. Мындай разъемдор бар. Type-C. Бул жакта жана микро USB, бул жакта болсо, короче, ушундай. Микрофондор бар. Наушники. Бул жерде өзүнүн микрофону бар. Бул жерде кнопка, старт-стоп. Дагы эмнеси бар эле, дагы бир нерсеси бар болчу. Короче, муну дальше көрөбүз. Дальше камера өзү, GoPro. GoPro 12. Муну азыр
Бул жактан чечип ачып кеткенбиз. Бисмилля дейли дагы. Бул GoPro'лордун самый последний модели. Окей. Вот так. И вот так. Бул жерде так как азыр батарейка жок, батарейка. И буга еще немеси комплектте эмнеси жок. Мунун немеси жок. Флешкасы. Флешканы жаңы эле сатып келдим. Эми видеого барып. Буга эң главный ушу флешканы оригинал алыш керек да. Жанагындай арзаныраак флешка алып алсаңар, неме болот. Мындан телефонго көчүрөсүңүз приложениясы менен видеолордучу. Ошондо аябай жай көчүрөт да. Эгер флешка оригинал болбосо. Ошон үчүн колдон келсе кымбатыраак эле оригинал флешка алыш керек. Бисмилля, батарейкасын салдым. Все жабылды. Окей, бул жерде күйгүзөбүз. 12 Black. Английский менен бул жактан шашпай отуруп, русский жок болуп калса таң калбайм дейин десем бар экен. Принимаю. Голосовое управление включить дейт. Качество голосового управления подтвердить. Муну голосовой дагы өчүрүп, күйгүзүп, старт, стоп, жана запись, съемка бүт. Неме карта, флеш карта жок дейт. Флеш картаны алгам. Сразу эле салайын, Флеш карта мынакей. Мурунку GoPro дагы 10-га флешка, ушул эле флешканы алгам, Samsung тукун. Бирок ага мен 512 гигабайт алгам. 512 гигабайт немеге жетет экен, 20 саатка. Хотя менин тарткан видеолорум канча бир 15-20 минутталык эле видеолор да. Анан просто эле жөн эле доплачивать этип калат экенсиң. Мен алып флешканы 5000 алгам. Муну болсо азыр мен 1,5 алдым. Аны жөн эле алып отурмун. Вот так. Муну кайсы жагынан ачылчу эле? Кайчы мен ачасың деп атат, кайчы жок дейт азыр. Кыргызча эле кылабыз. Силерге та деп видео тарткан ушинтип аракет кылып атам. Силер үчүнчү. Септеп телефонго тартып чыгарып берип коеюн деп кобой. Алган класстарымды подписчиктериме канчанча подписчигим болсо делечи. Жакшылап бир нерсе качественный бир нерсе кылып берейин депчи. Бул нерсе не только блогерство эмес, бул камера үй бүлөңөргө деле керек болот. Баягы ар бири чыкканда, мисалы үчүн путешествие деп коебузбу, же болбосо шашлык же көчөгө прогулка чыкканда, ошол баарын тартканга удобный нерсе. Жакшы чыгып коет. Тездетип коюш да. Ешки. Бул жактан качышты, эндичи. Мен болгон жерин казып салдым. Так, бул жактан еще микро сигарет. Мунусу болсо, если ноутбуктан көчүрөм десем, ноутбуктан монтаж кылам десем, ошол жакка флешканы жанагы жерде эле батарейка сала турган жеринде. Окей. Мына жакка салабыз. Ушул бетине салабызбы? Бул бетинен окшойт. Окей, салынды. Флешка 128 гигабайт. Бул деле бир топко жетет. Мага көптүк эле кылат да. Установите GoPro. Бар телефонда GoPro. Он бастайт. 10 минут болду, бурдан пытыр кылсаң. Короче, бул жагын дальше шашпай өзүм настройка кылып неметем. Вот. Дагы эмнеси бар? Дагы ылдый жагында бар. Мынакей. Дальше биякта да кызыктуу нерселер бар. Бул шумоподавление, жанагындай көчөдөн тартсаң шамал аркы берки болгондо мындай кийгизип коюп, бул жагына киет. Бул жагына киет. Мынакей. Шамал көчөдөн тартканга микрофонуна. Бул тоже жанагындай запасной крышкасы экен, жакшы. Бул жактан прямой зарядка сайганга. Аты крышкасын ачып коюп зарядка сайбай. Бул тоже бир нерсе, бул зарядкалар экен. Жана рукояткасына плюс GoPro'га зарядка. Булар
держателдери. Ар кайсы, мисалы үчүн жана көбүнчө бул каска, маска, ошондойлор го. Защитный тоже 3 держателей бар. Бул ошол держательдердин креплениялары. Короче, мынакей достор, ушундай нерселер бар экен. Башка дагы эмне? Башка болду ушу. Ушундай бул нерсени канчага алдың дей турган болсоңор, Валбристен заказ бергем. 72 миңге келди. 72 миң рубль болду. Мурунку GoPro'мду болсо 20 бушный алгам, 10-чу 23 миң келди. Но бирок тоже мунун өзү азыр бир 35-40 миң турат GoPro'нун өзү. И могулардын баарын собирать этиш, өзүнчө заказ берсең, монусу 12-13 миң, монусу 7-8 миң, монусу 10-11 миң. Чогулуп отуруп ушул акча чыгып кетет экен. Вот ушул нерсени ушундай алдым. И бул жана айткандай эле силерге бир жакшыраак, бир качественный бир нерсе кылып берейин деп достор. Союп коюп ушул нерсени да ушунча камераны да ушунча нерсеге аласыңбы же деп ар ким ар кандай ойлошу мүмкүн. Так ушундай достор. Кудайым буйрса 1-2 күндөн баштап уже силерге видеону жаадырам. Жаңы машинамен аябай кызыктуу болот деген ойдомун. Бизнес эмес, пример эмес, тариф элитте иштейм. Так что ошо күтүп тургула достор. Эртең бүрсүгүндөн уже сменный тартып баштайм. Жумуш кандай болуп атат, бул машина кандай машинанын да обзорун толук көрсөтөм, кудайым буйрса. Ошол достор. Видеону көрүп тургула. Кийинки видеодо машинанын обзорун көрсөтөм и жумушту көрсөтөм. Пока что ушул.